Саламатсыздарбы биздин YouTube каналдын көрөрмандары? Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Саламатсыздарбы саясат сүйүүчүлөр, сиздер менен саясий серепчи Калдарбек туугандар. Мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр. Президентибиз Садыжапаров кечээ күнү мамлекеттик кызматкерлерди чогултуп отчет берди, пресс-конференция берди да. Андан кийин көптөгөн мамлекеттик кызматкерлерге ошол жерден туруп эскертүү берди: эгерде тууганыңды, таанышыңды, жээниңди кызматка көтөрөн болсоң, кимиң болбогун мыйзамдын алдында катаал чарага жоопко тартыласың деп эскертүү берди. Президентибиз Садыжапаров Камчыбек Кыдыршаевичти отставкага кетиргенден бери көптөгөн адамдар Камчыбек Ташиевке пакта коюп, мактап, жагалданып, кабинетинде сагызгандай болуп сагалап тургандар эми жамандай башташты. Аны көрүп жатабыз. Камчыбек Ташиевке каралуулар башталгандай. Себеби дегенде мынакей ушуну көрсөңүздөр, Ташиевдин дөңгөлөк уурдаган баласы кантип $480,000 акча тапты деп ушинтип бул жигит сүйлөп чыгыптыр. Бул видеону койбой эле коеюн туугандар. Жана ошондой эле Камчыбек Ташиевдин жакшы иштерин да айта кетпесек болбойт да. Себеби дегенде бул киши келгенден бери өзүңүздөр билесиздер, мамлекетибизде болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болду. Элдик пикирлерден айтып кетейин. Байкасам, Камчыбек Ташиевдин УКМК төрагасы катары ишмердигин жокко чыгаруу боюнча маалыматтык кампания башталгандай. Анын учурунда атайын кызматтын ишин терс жагынан көрсөтүүгө багытталган видео материалдар тарап жатат. Койгула, анткениңер уят. Ташиевдин кезинде УКМК тарабынан болуп көрбөгөндөй иштер аткарылды. Криминал жок кылынды. Биринчи маселе. Коррупцияга каршы аябсыз күрөш жүрдү. Талап тонолуп, урдалгандар мамлекетке кайтарылды. Миллиондогон, миллиарддаган сомдук жашырылган салыктар бюджетке төктүрүлдү. Мыйзамсыз иш аракеттерге, дагы башка көрүнүштөргө бөгөт коюлду. Миллиондорду төлөп, соруп турган коррупциялык схемалар аныкталып, алар жок кылынды. Мамлекеттин ички тышкы коопсуздугу камсыз кылуу максатында ар кандай экстремисттик күчтөрдүн иш аракеттери токтотулду. Минтип айта берсек узакка барат. УКМК тарабынан 30 жылда да мындай иштер кылынган эмес. Жазыптыр мынакей бир адам Facebook баракчасына чындап эле ооба өзүңүздөр көргөнсүздөр, Камчыбек Ташиев кандай иштегенин. Бирок Камчыбек Ташиевди ошол жанында жүргөндөр, аркасындагы кызматкерлер, Камчыбек Ташиев ошол кызмат койгон адамдар жаман көрсөтүп, алар эбегейсиз байлыкка ээ болушканын мынакей биз жаңылыктардан, видеолордон көрүп жатабыз. Камчыбек Ташиевде күнөө болбосо деле Камчыбек Ташиев билбей калышы мүмкүн. Бирок жан жөөкөлөрү дейбизби, кызматкерлер дейбизби, ошолордо кесектен баары ошолордо болот. Анан эми Камчыбек Ташиевдин кызматын, эмгегин эл баалайт. Ошондуктан президент Садыжапаровтан бул жерде акылдуулукка салды, гумандуулукка салды дагы. Камчыбек Ташиевди кызматтан алып туруп, мынакей ошол орун басарларын, жардамчыларын, кызматкерлерин баардыгын текшерүүгө алып, кызматтан алганда ал жерде дагы былык ишер ачылды. Мындан моюн калышыбыз керек. Анан көптөгөн адамдар жазып жатышат, Камчыбек Ташиевди тирүүсүндө бактайлы, өлгөндө эмес, тирүүсүндө адамдын рахматын алайлы, рахмат айтайлы депчи. Ооба, Камчыбек Ташиевге эл үчүн кылган кызмат үчүн рахмат айтабыз. Президентибизге да рахмат айтабыз. Ал эми ошо Камчыбек Ташиевдин атын жамынып, атын сатып, аркасынан акча жасаган, эбегейсиз байлыктарга ээ болгон бизнесмендерди сыгып, согун ичкен ошол